Бүгүн дүйнөнүн бир топ шаарларында Black Friday акциясы башталды. Ага карата Бишкек шаарындагы бир катар соода түйүндөрдө жана дүкөндөрдө 20%дан 70%га чейин арзандатуулар жүрүп, сатуу түйүндөрү адаттагыдан эрте ачылып, кеч жабылмакчы. Маселен, бул кофтанын баштапкы баасы 1290 сомго барабар болгон. Ал эми 35%дык арзандатуу менен 840 сомго барабар болду. Мындай арзандатуулар шаар тургундарын канааттандырабы? Чогуу билип көрсөк. Уулум айтты. Бүгүн ушундай болуп атат. Чыгып келбейсизби, магазиндерди кыдырып деп. Скидкага чейин балары кымбат болчу, азыр 3800 экен почти. Обувь мы взяли, 2 пары сразу взяли, да. А бу жакта турат да 70%. Бу жакта беспроигрышный скидка, да, по-любому. Старый модель мен новый модельди совмещать этпейт да. Бишкекте акыркы 5-6 жылдан бери ноябрдын акыркы жумасындагы массалык арзандатуу акциясы салтка айланып баратат. Black Friday деп англисче аты айтып тургандай эле жума күнү кийим-кече, үй тиричилик буюмдары эле эмес, жада калса айрым курулуш компаниялары да батирлерге болгон бааларды төмөндөткөн. Ошол эле кезде айрым эксперттер кээ бир ишкерлер пайда көрүү максатын көздөп бул күнү кардарларды алдап коюусу да мүмкүндүгүн айтышат. Бул ар бир бизнес өкүлүнүн өзүнүн баягы ыйманына, өзүнүн эмесине жараша алышат. Сөзсүз түрдө эгерде туура кылган болсо, мисалы болгон эле акысынан арзандатуу кылышат. Ошол суммадан эле арзандатуу 40-50% чейин арзандатуу кылышат. Өзүнүн жана маржасын мурунку койгон маржадан түшүрүп эле, аны баягы көп товар оборот болуш үчүн ошончо түшүрүшөт да. Кээ бир ошондой бир бизнесмендер бар, алар болсо же маркетологдор, алар болсо ошол күнү билишет, эл көп келерин, эл мисалы көп келет деп, ошол себептен мүмкүн өзлөрүнүн товарына дагы үстүнө кошуп, анан кайра эле акция менен алынган койгон баасы мурункудай эле баадай, бирок ошо менен алар дагы утушат да өзүнчө акчалай. Бул түшүнүк Кыргызстанга Америка Кошмо Штаттарынан келген. АКШда 1966 жылдан бери бул майрам белгиленип келет. Океандын ары жагында бул майрамда соода түйүндөрдө болуп көрбөгөндөй арзандатуулар болуп, сатуу түйүндөрү 24 саат иштейт. Учурда АКШнын Огайо штатында жашап жаткан кыргызстандык мекендешибиздин айтымында, америкалыктар бул күндү чыдамсыздык менен күтүшөт. Black Friday аларда 1 же 2 күн эмес, дээрлик 1 айга чейин созулат. Сегодня мы приобрели телевизор Samsung. Бул жакта арзандатуу акциясы жумалап, айлап созулат экен. Ананда элдин көптүгүнөн башаламандык, ар кандай ыңгайсыздыктар жаралбаш үчүн алдын ала дүкөндөргө алчу буюмуңду белгилеп, кезекке туруп койсоң болот. Биз да бул майрамдан пайдаланып үйүбүзгө сыналгы сатып алдык. Майрам күнү интернетте айтылгандай деле ызы-чуу талаш тартыштарды көрө алган жокмун. Акция тынч эле өтүүдө. Телевизор большой. Телевизоры разбирают как горячие пирожки. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда бул күндү чыдамсыздык менен күткөн жарандар көп. Маркетологдор кардарларды сатып алып жаткан буюмунун баасына эле эмес, сапатына да көңүл буруусун эскертишет. Тазагүл Эмилбекова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.